Мен Назар Мамбетова Элиза, Талас облусунун тургуну болом. Буга чейин мен өзүмдүн интервьюмду ден соолугума байланыштуу бергем. Бул интервью болсо Кубанбайкенин буга чейинки чыгарылган YouTube каналынан бата тууралуу көрүп калдым. Ошол жерден мен дагы кандай ыраазычылык кылсам Кубанбайкеге деген ой кетти. Мага жакшы бир баягы шанс деп да айтсам болот. Мүмкүнчүлүкпү. Мен ушундай ыраазычылык катары Кубанбайкенин батасын алгандан кийин менде болгон жакшылыктарды, үй бүлөмдө болгон жакшылыктарды сиздер менен бөлүшөйүн деп келдим. Кубанбайкени 1999 жылдан бери тааныйм. Азыр эсептесем ушуна 25 жыл болуптур Кубанбайкени тааныганыма. Ушул убакыттан азыркы убакытка чейин менин жашоомдо көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Тагыраак айтканда астыга жылуу, өнүгүүлөр деп дагы мен өзүм ойлойм да. Анткени жакшы нерселерди Аллах Таала мага күбө кылды. Биринчи менин Кубанбайкеге кайрылганымдын себеби бул ден соолук болчу. Албетте биринчи ден соолуктан жакшы болуп, өзүмдүн ооруган жерлеримди Аллах Тааламдын күчү менен, Кубанбайкенин дуасы менен, Кубанбайкенин батасы менен мен баардык оорулардан шыпа алдым деп эсептейм. Окууну ийгиликтүү аяктадым. Өзүм информатик, математик болчу кесибим. Ал окууну аяктагандан соң чет өлкөгө да барып келдим. Ошол маалда Кубанбайке өзүнүн батасын берип мага, кызым аман эсен барып кел деп батасын бергенде, азыр ойлосом көрсө батанын сыры бул аябай чоң нерсе экен да. Кубанбайкенин берген дуасын Аллах Таалам кабыл кылды деп мен эсептедим да. Ошол кезде азыр анализ кылсам, ал чет өлкөдө да 1 жыл жүрүп келдим. Германияга бардым, Парижге, Европанын баарын кыдырып келдим. Жакшы, Кудайга шүгүр, мен 1000 мертебе ыраазымын Аллахыма. Андан соң менин ийгиликтеримдин бири дагы турмушка чыктым. Кудайга шүгүр, Кубанбайке батасы менен жакшы жубай табылды десек да болот. Аллах Таалам жакшы жубайга туш келди. Ортодон 3 балалуу болдук. Акыркы 3-чү балам 1,5-да, Кудайым буйруса. Аны дагы Кубанбайкенин батасы менен ал баламды аман эсен төрөп алдым. Жакшы, азыр жакшы, баары шүгүр чоңоюп атат. Дагы бир жакшы нерселерди айтып кетсем, бул жашоодо көптөгөн кыйынчылыктар болду. Ошол кыйынчылыктардын баарын проблемалар болот экен жашоо болгондон кийин. Ошонун баарына Кубанбайке да күбө да. Ушул проблемалар менен да биз Кубанбайкенин кайсыл күнү болбоюк, кайсыл саатта болбоюк, дайым жардамы бизден аябай, өзүнүн батасын берип, кыздарым, балдарым деп жакшы мамиледе болуп жүрдүк. Мына жакында Кудайым буйруса биз жаңы Ак Өргөгө көчүп келдик. Ошондо да батасын берди эле да. Колун жайып, Кудайым буйруса эмки жылы ушул жерге келүүңөргө мен дагы аябай тилектешмин дегенден Аллах Таалам омин деди. Ал нерсе дагы болду. Бул эми мындайча айтканда баардык нерсе бир Кудай тааламан болот экен. Аллах Таалам кааласа берет, кааласа бербейт экен. Ошол бата, Кубанбайке берген бата, мен азыр өзүм ойлойм да, ушундай батанын касиети бул айта албайт экенсиң анычы. Ал ичинде нерсе экен да, сыртка чыгарып айтуу бул өтө эле кыйын экен да. Бата десе эле көп адамдар баягы обычный эле бата деп элестетет экенбиз, бирок батаны чын дилден берген адамдын гана батасын Аллах Таалам кабыл кылат экен да. Мен азыр Кубанбайкенин берген баталарынан ушу чын дилинен бизге күйгөнүнөн, баягы бир тууган өзүнүн баласындай, өзүнүн кызындай мамиледе болгонунан, ошондой дилинен айтылган батадан ушул жакшылык нерселер болуп атат деп эсептейм да. Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Бизге ушул Кубанбайкени себепкер кылып жаратканына мен аябай өзүмдү бул дүйнөдө бактылуу деп эсептейм. Анткени бизди Кубанбайкеге тогоштурду. Азыр кандай көп адамдар ар кандай оорулар менен, ар кандай проблемалар менен жүргөн адамдар толтура да. Бирок мен ошол адамдардын ичинен Кудайыма 1000 мертебе ыраазымын Кубанбайкени жолуктурганына. 25 жыл мурун
жолукканыма Кудайга шүгүр дейм. Азыр мына 25 жыл өтүптүр убакыт. Бул убакыт дагы өтө кыска убакыт эмес. 25 жыл деген бул 4/1 кылымдын 4/1 бөлүгү болуп эсептелинет экен да азыр эсептесек. Ушул убакытта көптөгөн жакшылыктарга жетиштим. Аллахыма ыраазымын, Кубанбайкеге ыраазымын. Ушулардын кылган жакшылыктарына, ушулардын берген баталарына баарыбыз ыраазыбыз. Үй бүлөбүз менен ыраазыбыз. Балдарым да ыраазы, жолдошум да ыраазы, ата эне ыраазы, баары ыраазыбыз. Кубанбайкеге 1000 мертебе ыраазымын. Аллах таалама шүгүр кылам. Ар дайым ден соолукта болсун, оорубасын. Бизге окшогон көптөгөн адамдарга жардам берип, өзүнүн ак батасын берип, алар да ошол жерден бата менен көгөрүп, өнүгүп өсүшүнө мен да тилектешмин. Элдердин баардык адамдардын баталары кабыл болсун мен да каалаймын. Бир гана бул Аллах таалама ишеним керек. Биз кандай ишенүү болсок, биздин батабыз ошондой кабыл болот экен. Эгерде биз Аллах таалама ишенбесек, ал бата мындай эле калып калат экен да. Ошон үчүн мен бардык сиздерге, ушу Кубанбайкенин күйөрмандарына кайрылган себеби ар бир нерсеге ишенүү менен мамиле кылышыбыз керек экен. Бул эң биринчи, бул маанилүү нерсе. Батага аябай көңүл бурушубуз керек экен. Үйгө конок келгенде дагы коноктордун батасына дагы көңүл бурушубуз керек экен да. Ар бир үйгө конок келип, ошонун берген батасы бул биздин ырыскыбызды көбөйтөт экен да. Кубанбайкенин буга чейинки интервьюларын көрүп угуп, ошол жерде батанын сырларын уктум. Батада көп нерсе болот экен. Ар бир айтып жаткан кезде көңүл буруп, ошол нерсени чын дилинен сурап атканына шүгүр кылып, баягы ичибизден Аллах таалама шүгүр, ушул баталарды кабыл кылыңыз Аллахым деп биз суранып отурууга биз баягы милдеттүү экенбиз да. Дагы бул жашоодо көп нерселер болду, бирок анын баарын айтып отурсак көп убакыт керек экен. Мен баягы эң маанилүү нерселер бул ушу Кубанбайкенин батасынан кийин жакшылыктарга, көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Анан ыраазычылык катары биз канча рахмат айтсак дагы бул Кубанбайкеге жетишсиз деп ойлойм. Анткени кылган эмгеги мага эле эмес, башка адамдарга да, азыр мына канча адам дарыланып жатат, аларга берген жакшылыктары, дуалары бул бесценный подарок. Бул көп акчага да татыбай турган нерсе да негизи. Ошондой адамдарыбыз жакшылыктарга жетишип атат. Мен дагы бир айтчу нерсе, бул батанын күчү бул зор экенине дагы бир басым кылып кетсем болот. Анткени 4 жыл болуп калды, жолдошум Англияга жумушка барып иштеп келип жатат. Бул дагы Аллах тааламдын насиби менен, Кубанбайкенин батасы менен жылда барып, 4-рет Кудайым буйруса, Аллах таалам насип кылса дагы иштеп келет. Дайым кетерде биз Кубанбайкеге барып, Кубанбайкенин батасын алып, Кубанбайке бир бата берип коюңуз, эми аман эсен Аллах таалам барып иштетип келсин менин жолдошумду деп баягы батасын алабыз да. Кудайга шүгүр, ыраазымын. Жылда барып иштеп жакшы баягы ийгиликтерге жетишип атабыз деп айтсам дагы болот да. Жолдошум баягы Англияга иштегенде дагы биз баягы сурандык элек, Аллах таалама тилеп, бир жакшы жумуш болсо экен, жеңилинен бериңиз Аллахым депчи. Вот Кудай таалам жакшы мүмкүнчүлүк берди. Ал жакта жумуш өтө оор эмес. Ал жакта дагы мындай жеңил жумуш болуп, баягы жакшы доход менен, жакшы киреше менен келип атты да. Кудайга шүгүр, Аллахыма чексиз ыраазымын. Аллах таалама 1000 мертебе ыраазымын. Аллах тааламдын насиби менен, бизге берген мүмкүнчүлүктөр менен көп жакшылыктарга жетиштик. Шүгүр кылам, тобула кылам. Мындан ары дагы Аллах тааламдын кучагына бөлөнүп, бизге берген жакшылыктарын кенен кесир, ырыскысын кенен кесир берүүсүн суранам дагы. Менин кааларым Кубанбайкеге ден соолукта болуп, оорубай, элдин керегине жараган жакшы Аллах тааламдын бизге берген себепкер пенделеринен болуп жүрүшүнө каалайм. Анан Кубанбайке, сизге ыраазыбыз. Ушул деңгээлге жеткирген сизди Аллах таалама дагы шүгүр кылабыз. Бар болуңуз Кубанбайке, оорубаңыз.
ар дайым ушундай күлүү күчтүү болуп, ден соолукта болуп, элдин батасын алып, сиз да үй бүлөңүз менен аманчылыкта өмүр сүрүңүз. Биз сизге ыраазыбыз. Саламатсыңарбы, эли журтум. Менин айтайын дегеним, мына азыр эле ошо кызым өзүнүн башынан өткөн бүт турмушундагы болгон нерселерди айтып кетти. Кандайча Матай уулу Кубанычбекке келип, ушунун кандай жакшы ден соолугун чыңап, рас оорукчан болду кыз, бала чакалуу болду, иштеринде ийгилик болду. Мына ушунун баары Матай уулу Кубанычбектин берген батасынын жыйынтыгы болду деп мен эсептейм. Бул Кубанычбек тааптан бир эле кызым эмес, мен өзүм да канча бата алдым. Өзүм да көрүнүп жүрдүм, келип жүрдүм. Эми бунун берген батасы, дарысы эле канча турат. Батаны бул жөн эле адамдар бере бербейт экен да, бул батаны берген адамдар берет экен. Кызым да Кудайга шүгүр, мынакей балалуу болду, 3 балалуу болду. Күйөө балам да баталарын алып атты, келип эл барбаган жака биринчиден иштеп эл катары келип атты. Мына ошонун баары ушу батанын жыйынтыгы деп ойлойм. Эми Кудайга шүгүр, мына өзүмдүн да ушу бир уулу, 2 кызым бар. Күйөө балдарым дагы жакшы, өздөрү менен өздөрү иштери бар, жумуштары бар, бала чакалуу болуп. Мына ушу биз Абышкам экөөбүз ушулардын жакшынакай дөөлөтүндө жүрөбүз. Мына ушу батанын жыйынтыгы. Кубан тааптан канча деген адамдар, бир эле кыргыздар, орустар эмес, казактар эмес, Европадан келип дагы канча адамдар дарыланып, ушул Кубан тааптын батасын алып атышты да. Мен ошого күбө болдум да өзүм. Батаң Кудай буруп, канча дарыланган адамдарга шыпасы тийип, семьяң менен бактылуу бол. Жаман балдарыңдын, кыздарыңдын жакшылыгын сен дагы бизге окшоп неберелүү бол, чөбөрөлүү бол. Ушу балдарыңдын төрүндө жакшынакай болуп, ден соолуктарыңар бекем болуп, Аллахым силерге бекем ден соолук берсин, сабыр берсин, иман берсин. Мындан дагы канча деген элдин алкышын алып, ошолордун алкышы тийип, батасы тие берсин. Эми ушул өзүм күбө болдум. Мына ушул кишилерге кандай деген баталарды берип аттың. Алар кандай деген жакшы ийгиликтерге жетишип атты. Ден соолугу биринчи, андан башка кандай жумуштарга, кандай иштерге, бала чакасы неберелүү, чөбөрөлүү болуп атышат. Мен ошолордун баарына күбө болдум да. Кудай таалам силерге узак өмүр берсин. Келинчек экөөң бактылуу болгула, бактылуу карлыкты сүргүлө. Дагы да элдин керегине жараган инсандардан болуп жүргүлө. Мен ошону каалайт элем. Менин атым Рустам, фамилиям Токтогулов. Мен ушу Элизанын жолдошу болом. Ушу Кубан Байкенин батасы менен ушул көптөгөн жетишкендиктерге жетиштим. Чет мамлекетке ушул Кубан Байкенин аркасы менен, ушул Кубан Байкенин батасы менен чыгып атабыз. 4-жыл быйыл кетем. Ушул Англияга барганда ушул аябай жеңилдиктер болду. Мен биринчиден ушу иштеген жеримдеги начальниктер менен, өзүбүздүн бригадирлер менен аябай жеңил иштешип, оңой болду да. Кыскасы баардыгы жеңил, оңой. Мен ойлойм ушунун баардыгы ушул Кубан Байкенин батасы менен ойлойм. Мына жакында биздин Кыргызстанга ошо биздин менеджерибиз келип, Англиядан келип, ушу кыргыз элин көрөм, Кыргызстанга келем деп жакшы тосуп алдык. Аябай ыраазы болду. Кубан Байкенин батасы менен ушу жакшы жетишкендиктерге жетишип, ийгиликтерге жетишип, жумуштарыбыз аябай жеңил болуп, 3 жылдан бери ушу мынакей үйүмдү алдым, үйүмдү тургуздум. Мына бүгүнкү күндө үйүмө кирип отурам. Бул эле эмес, ушу будан дагы жакшылык, ийгиликтер мына Кудайга шүгүр болуп атат. Кудайым буйрса дагы боло берсин. Ушул Кубан Байкенин батасы менен ушу агарып көгөрө берейлик. Кудай Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Кубан Байкеге дагы аябай ыраазымын. Иштериңизге ийгилик. Ушул бизге эле эмес, ушу кыргыз элине ушул батаңыздар тие берсин. Кыргыз элиме кызмат кыла бериңиздер. Терең ыраазычылык билдиребиз. Биз үй бүлөбүздүн атынан сиздерге рахмат айтам.